ооба Макс туура айтат. Центрди жардырышса өлкөнүн баары байланыштан кесилет. Салам балдар. Салам, Макс. Менин байкем медиа сабаттуулук тууралуу абдан көп нерселерди билет. Бүгүн карындашым Алина силерге кызыктуу бир нерсе айтып берүүмдү суранды. Мен силерге эмне жөнүндө айтып берсем деп көпкө чейин ойлондум. Силер курактагы балдарга кандай маалымат кызыктуу болду экен? А негизи маалымат деген эмне? Менин атам интернетте маалымат деген өтө көп деп айтып калат. Маалымат? Таптым. Менин аңгемем маалымат деген темада болот. Биздин планета тоголок. Сенин колуңда 10 манжа бар. Таш жалпак, аба ырайы жаанчыл. Мунун баары бир нерселердин сүрөттөлүшү. Башкача айтканда, алар жөнүндө берилген маалымат. Биз бул маалыматты кайдан алабыз? Маалыматты алуунун эң жөнөкөй жолу бул биздин сезүү органдарыбыз. Көрүү, угуу, даамтатуу, жыттоо жана сезүү аркылуу алынган маалыматтар. Нан кандай жыттанат? Суу ысыкпы же муздакпы? Жана башка ушул сыяктуу абдан жөнөкөй маалыматтын түрлөрү болот. Ал эми татаал оор маалыматты кайдан алабыз? Алар китептерден, фильмдерден, сүрөттөрдөн, музыкадан алынган көп сандагы татаал маалыматтар. Алардын көлөмү көп болгондуктан чоң-чоң имараттарда же океандын ичинде сакталат. А илгери болсо маалыматтар азыраак болчу. Бул жакшы беле? Албетте жок. Маалыматка элди башкаргандар, жогорку абалдагы адамдар, байлар ээ болушкан. Алар көп убакытка чейин башкалар менен маалыматты бөлүшкөн эмес. Маалыматка ээ болбогондорду башкаруу алдаганча оңой. Бүгүнкү күндө кыска видеолорду жана сүрөттөрдү көрүү абдан популярдуу. Адамдар 5 сүйлөмдөн көбүрөөк жазылган макалаларды окушпайт. Кээбирде күлкүң келет. Адамдар жөнөкөй лайк баскан машинага айланып калды. Алар окуп же көрүп бүтпөй эле лайк коюшат. Эмнеге антишет? Интернетте маалымат ушунчалык көп. Эмне кааласаң баарын тапсаң болот. Ошондуктан эмне маалыматка ээ болгонубузга өзүбүз жооптуубуз. Биз мурдагыдай эле кыска вайндарды жана Инстаграмдагы сүрөттөрдү көрүүнү уланта берсек болот. Же болбосо чоң макалаларды жана китептерди окуса болот. Балдар, келгиле эми бул сабактын негизги учурларын эстейли. Маалымат бул бизди курчап турган бардык чөйрөнүн сүрөттөлүшү. Маалымат жөнөкөй жана татаал болот. Маалыматтын көп болушу бул жакшы, бирок аларды бөлүштүргөндө жана туура колдонгондо тандаганды билишибиз керек.